Assalamu alaikum, hurmatlı toktoluklar, hurmatlı Kırgız elim. Bugün 17 Mart, saat 9. Jamgır toktogунdan keyin таза аба. Эртеменки көнүгүүлөр жасап, бүгүн Токтогул шаарынын таштанды таштаган жайына барабыз. Ал таштанды жай Жаңы жол айыл өкмөтүнүн eski aeroportunda жайгашкан. Анда мезе кеттик. Көңіліңіздерді мұндай ұсырын чашылғандарына мына сіздерге Токтогул шаарынын жаңы жол айыл өкмөтүнө жайгашкан полигонуна келдик. Таштанды төккөн жайына келдик да. Эски аэропорттун жанындагы таштанды төккөн полигон ушу. Бизде бираз иш болуп тур азыр. Азыр барабыз жанына. Мына достор, айланасы барды. Ана могул жерде биздин Центровский каргалар жүрөт. Ушулар орун барына ташыган ушулар болушу мүмкүн. Пожалуйста. Каргалар өзүнүн ишин кылып атат. Мынакей Токтогул шаарынын таштанды төккөн жайына келдик. Мынакей ушундай көрүнөт. Бул жакта тазалык ишканасынын жумушчулар иш кылып аткан кез экен. Мынакей Токтогул шаарынын тургундарынын таштандысы дал ушул таштанды жайга төгүлөт. Салам алейкум аке. Кандайсыз? Ден соолук жакшы? Иш болуп атабы? Иш илгери. Германиянын өкмөт уюмдарынан келген белек экен. Программа Европа биримдиги менен биргеликте каржыланат дейт. Өкмөт уюмдарынан келген белек экен да. Бул биздин эски Советтер Союзунан калган
гусеница деп кой, ошондой экен. Азыр жазкы малда бир мал ушинтип тазалайсыздарбы жылына бир жолу? Жок. Күнүнө. Күнүнө? О, канча күндө чогулган мусор? Канча? Мына бизде бир трактор узун калып. 10 болоюн деп канча 10 күн келип алып. 10 күн болоюн деп калган мусор ушунча болуп кетти. Ооба. Көп келет экен да, күнүнө канча рейс мусор келет? Канча күн таштайт. Ушунча эле үстүнөн тегиздеп кете бересиздерби? Толтуруп. Жакшы. Канча тазалык ишканасызда бул, а? Ооба. Токтогул шаарыныкы? Жок. Кай жакты? Жаңжол айыл өкмөтү. Жаңжол айыл өкмөтү. Ооба. Бул таштанды жай өзү кимдики? Таштанды жай өзү. Токтогул шаарында төгөрөбү? Ооба. Жаңжол айыл өкмөттө төгөр. Ооба. Жокко биргеликтеби? Ооба, биргелик бар эле. Жакшы. Канча ишкер иштейсиздер? Билбейм, Канча техникаңыздар бар? Эки, э? Беркинче ташыгандарыңыз бар да? Ташыгандар бар. Ташыгандар канча? Ташыгандар эки. Эки, жаңжол. Жаңжолдуку, айыл өкмөтү. Айыл өкмөттүкү эки. Шаардыкы? Шаар билбейм. Шаарды билбейсизби? Жакшы. Айлык майналар? Айлык майна. Жакшы эле, убагында берет. Убагында өзүнүн. Жашыруун болбосо канча айлык майна? Я. Жашыруун болбосо. Айлык майна бул жолдор канча экенин өзүм жаңы эле иштейм. Сиз канча? 10дон айланасыңдарбы? 10дон жогору. 10дон жогору 15ке чейин, э? Жакшы. Дем алыш күндөр, базар күндөр. Базар күндөр дем алыш. Эртеден канчага чейин иштейсиздер? Жок, эркинби? Үчү ал өзү. Эрте менен кадра бүткөн иштейм. Бүтпөй калса эртеди. Жакшы. Эртең кадра. Жакшы. Акем катышып аткан экен. Канча литрдей бир күндө солярка кетип калат? 50 литрдей кетеби? Жакшы. Деген жаңы алган окшойсуздар, а сиздер? Өкмөт үйүмдөр берген окшойт, а? Бул көптөн бери окшойт бул техника, э? Мен өзүм центрден болом. Бираз көрүп коюн, центрдин таштандысы кандай түшөт. Сонун баарын көрүп коюн да. Билбейсизби, Токтогул шаары бул жерде аренда төлөйбү? Аны билбейсиз, жаңы эле кирдиңиз. Өзүңүз кайсыл жерде жашайсыз? Кара Суудасызбы? Жакшы. Атыңыз? Мирбек? Миңбай. Миңбай аке. Жакшы, менин атым болот. Миңбай аке, ушунун айланасында сиздер убакта бир аэродром бар болчу дейтин. Биз жаш болуп калдык, билбейбиз. Сол аэродром барбы өзү ушул жерде? Бар жок, мен деле толук биле албайт экенмин. Мына жерде жолу турат. Асфальт төшөлгөн. Илгери аэродром бар болчу дейт да, эски Токтогул кезинде ушул жактарга кадимкидей бир-эки кош канаттар конгон, учуп калганбыз деген да сөздөрдү угуп калганбыз да, биз жаш болуп калдык, көрбөй калдык. Анан ошол аэродромдор келечекте иштешине ишенесизби? Аны келечекте иштесе болот. Аны эми иштеп кайрып болгондон кийин келди. Сиздер кийин келдиңиздерби? Аэродром негизи мусор полигон аэродромго мешать этет деген сөздөрдү кулак кагып, бир угуп калдыңыз беле? Андай уккан эмессиз, да? Айтат да, аэропортто иштегендер, ушул самолет жааты менен иштегендерчи, летчиктер, карга кузгундун баардыгы самолеттун учушуна жолто болот, ошол жерде баягы аварияларга дагы туш болушу мүмкүн, андан башка кесепеттери бар дейт. Ошол жөнүндө кимиз беле? Ал жөнүндө кимиз айтып атат, ким эме кылып атат. Анын кимиз кандай айтат. Бирок жана аэропорттордо бүркүттөр менен кайтарат го, билесизби? Каргаларды кубалап. Карга эмес, вообще чымчыктардын баардыгын кубалап. Канаттууларды кубалап. Чоң аэропортторго барбаса кактыр эмес.
Рахмат аке. Бирооктарда самолетте учуп каласың сиз дагы. Жакшы. Ишилгери болсун анда аке. Мына достор, көрдүңүздөр да. Ушул жерге Токтогул шаары таштанды төккөн үчүн бир канча акча берет. Ошол мындай жайга төгүлөт мусорлар. Мен азыр ушул видеонун аягында Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн айыл башчысына видео кайрылуу жасоону туура көрүп жатам. Ассаламу алейкум. Урматтуу Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Эркин Абасканович. Мына мен сиздин айыл өкмөтүңүздүн мусор полигонунда жүрөм. Дал ушул полигондо Токтогул шаарынын мэриясынан дагы бир нече акчаларды алынат деп угуп жүрөм. Так маалыматым жок, бирок тактайбыз. Мына ошол мусор полигон боюнча мен өзүмдүн сизге сунуштарымды, ой пикирлеримди калтырууну туура көрдүм. Урматтуу Эркин Абасканович, жер бардыгы элдики, Токтогул өрөөнү бардыгы бүтүн бир элбиз. Мына ушул бюджетке, ушул эгерде Токтогул шаарынын бюджетинен, Токтогул шаарынын казынасынан акчаны алып, ушул Жаңы Жол айыл өкмөтүнө котортуп, ушул таштанды жайды колдонгон үчүн котортуп аткан болсоңуз, бул туура эмес. Анткени өзүңүз билесиз, мамлекеттик администрация баш болуп, мамлекеттик мекемелердин бардыгы Токтогул шаарында жайгашкан. Токтогул шаары өзүнүн мээримин, өзүнүн кучагын кенен жайып олтурат. Бул боюнча Токтогул шаарынын мэри Болот Турдуевич дагы ишенимдүү кадамдарга барып, ушул ортодо сүйлөшүүлөргө барып, ушул акчаны жок кылышын мен каалайм. Анткени өзүңүз көрүп атасыз, Токтогул шаарында мына Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн бөлөк райондун бөлөк айылдарын, айыл өкмөттөрүн баарын медицина жактан, ушул өрт өчүрүү, экотех инспекция, мына жана башка эмне деген милиция, прокуратура, сот, мына бардык мекемелер бар ошол Токтогул шаарында жайгашкан. Кенен кучагын жайып, ошолорго жерин берип, ушундай бардык районду камсыз кылып отурат да. Ошондуктан мусор полигон үчүн Токтогул шаарынан акча алган туура эмес. Ансыз да Токтогулдун жери тартыш, бул жер боюнча маселелерин мен дагы кенен токтолуп айтып кетем да. Ошондуктан ошол Жаңы Жол айыл өкмөтүнүн бюджети ушудан да аябай толуп кете турган болсо дагы, ошол 1 миллион сомго жакындай, ошону 1 жылдык арендасычы, ошону жокко чыгарууңузду мен толук суранам да. Ушул жалпы мына колдонуучу эле жай экен, ошондуктан бул жерге акча албай эле коюшуңуздарды мен суранам. Эркин Абасканович, андан көрү бул жактан ушул бюджетти толтуруунун жолдорун аябай издеп жаткан болсоңуз, мен сизге кварц кени боюнча кенен сиз кантип ошол жерде акчаларды толтурсаңыз, бүгүнкү күндө кимдер иш алып барып атат, жана канча кен мыйзамсыз уурдалып кеткен, мына бул боюнча сизге кенен маалымат берем. Ансыз дагы сиз бул боюнча кенен маалыматыңыз бар. Сиз менин сунуштарымды четке какпайт деп ойлойм. Ойлонуп көрүңүздөр. Менден сунуш ушуну терең карап, туура чечим кылат деп мен ойлойм. Жакынкы аранын ичинде Болот Турдуевич менен шаардын мэри менен жолугуп, ушул маселе боюнча элди кубандыра турган, элди сүйүнтө турган ушул жалпы маселеге көңүлүңүздөрдү буруп кетем. Андан сырткары бир кичинекей сунушум бар. Ушул айыл өкмөт менен Токтогул шаарынын мэриясы биргеликте ушул мусор таштан көрүп атасыз, ансыз да кандай чачылып турат. Ушуну жыйноо боюнча кичинекей бир мусор перерабатывающий деп коет го, мусорду кайра иштетүүчү кичинекей чакан цехтерди курсак болот. Ал бул мүмкүн. Бул азыр замандын талабы. Мынтип трактор менен түртүп көмдүрө өргөн буга көп деле акылдын кереги жок. Келиңиздер, ошондо акылды биз инновацияга, акылды биз өнүктүрүүгө жумшайлы. Менин сунушум четке какпайт деп мен терең ишенем. Жакынкы убакытта сиздерден жакшы алгылыктуу бир кадамдарды күтөбүз.